Президент Сооронбай Жээнбеков бүгүн 4-сентябрда премьер-министр Мухаммедкалай Абылгазиев менен жолугушту. Бул тууралуу президенттин аппаратынын маалыматтык саясат бөлүмү билдирет. Өлкөнүн социалдык-экономикалык өнүгүүсү, инфраструктуралык долбоорду ишке ашыруу боюнча чаралар жөнүндө пикир алмашуу болду. Мамлекет башчы өкмөттүн социалдык оң жана терс көрүнүштөргө, күнүмдүк жашоодо ар кыл чакырыктарга тез реакция кылып, тиешелүү чараларды ыкчам көрүшү зарылдыгын белгиледи. Президент өкмөттүн негизги милдети экономиканы өнүктүрүү, элдин жашоосун жакшыртуу, ишине тоскоолдук болчу факторлор дээрлик жок экенин баса белгиледи. Премьер-министр Мухаммедкалай Абылгазиев экономиканын тармактарын өнүктүрүү, аймактык өнүктүрүү боюнча актуалдуу чаралар, өлкөнү санариптештирүү, инфраструктуралык жана агроөнөр жай долбоорлорун ишке ашыруу боюнча аткаруучу бийлик органдарынын азыркы ишмердиги жөнүндө айтып берди. Гүлмира Кудайбердиева берген арызына ылайык Кыргызстандын билим берүү жана илим министри кызматынан бошотулду. Тиешелүү жарлыкка өлкө башчысы Сооронбай Жээнбеков кол койду. Президент Сооронбай Жээнбеков Россиянын муфтийлер кеңешинин төрагасы, Россиянын Европа бөлүгүнүн мусулмандарынын дин башкармалыгынын төрагасы муфтий Равиль Гайнутдинге Куранды поэтикалык формага орус тилине которгон жалгыз котормочу Валерий Иман Порокованын дүйнөнүн кайтышына байланыштуу көңүл айтты. Куранды поэтикалык формага орус тилине которгон жалгыз котормочу Валерий Иман Порокованын дүйнөдөн кайтышы тууралуу кабарды терең кайгыруу менен кабыл алдым. Ислам дүйнөсү оор жана орду толгуз жоготууга учурады. Валерий Иман Михайловна котормонун жана чыгыш таануунун өнүгүшүнө өтө чоң салым кошкон. Анын улуу котормочу, мусулман жана коомдук ишмер жаркын образы түбөлүккө биздин эсибизде сакталат. Кыргызстандын өкмөтүнүн аппаратынын жетекчисинин орун басары Алмазбек Абытов өкмөттүн жогорку кеңештеги туруктуу өкүлү болуп дайындалды. Аны депутаттарга жогорку кеңештин төрагасы Дастамек Жумабеков тааныштырды. Өкмөттүн жогорку кеңештеги жаңы туруктуу өкүлү өкмөттүн аппаратына барганга чейин узак жылдар бою жогорку кеңештин аппаратында жооптуу кызматтарда иштеген. Ал 5-чакырылыштагы жогорку кеңештин депутаты болгон. Сиздердин атыңыздардан жана өзүмдүн атымдан ага чын ден соолук, кажы баш кайрат, ишине чоң ийгиликтерди каалап кетүүгө уруксат этиңиздер. Эске салсак, өкмөттүн жогорку кеңештин мурдагы туруктуу өкүлү Ашырбек Темирбаев ушул жылдын 16-июлунда каза болгон. Нарын облусунун Кеңеш айылында убактылуу мобилдик үйдө билим алып жаткан балдар үчүн авариялык абалдагы эски мектептин ордуна жаңысы курулат. Бул тууралуу өкмөттүн Нарын облусуна ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгүнүн орун басары Жаркын Ибраева билдирди. Маалыматка ылайык, Кеңеш айылындагы мектептин имаратын эски эле жеткендиктен жана балдар менен мугалимдердин өмүрүнө коркунуч жаратпоо, окуу процессин үзгүлтүүгө учуратпоо максатында окуучулар мобилдик үйлөрдө билим алууда. Биз окууну клубдук имаратында убактылуу жүргүзүүнү пландаштырганбыз, бирок ал дагы авариялык абалда турат. Коопсуздук максатында балдарды убактылуу мобилдик үйлөргө жайгаштыруу чечими кабыл алынган. Суук түшкөндө балдар кыш мезгилинде окутууга ылайыктуу башка жерге которулат. Кеңеш айылында жаңы мектеп жакынкы мезгилдерде курулмакчы, деди Ибраева. Россиянын Пер шаарындагы автобус катышкан жол кырсыгынан жабыркагандарга алгачкылардан болуп жардам көрсөткөн кыргызстандык жаран сыйланды. Россиялык ЖМК билдиргендей, кыргызстандык жаран Бекзат Максатбекке ыраазычылык кат жана белек тапшырылган. Сыйлык Россиянын ички иштер министрлигинин Пер аймагы боюнча коомдук кеңешинин башкы башкармалыгы тарабынан берилген. 20 жаштагы таксист Максатбек 17-августтагы жол кырсыгында кабылгандарга биринчилерден болуп жардам көрсөткөн. Анда жүргүнчүлөрү бар автобус жол кырсыгына учурап, бир улгайган аял каза болгон. Бекзат Максатбек Пермде ата-энеси жана энеси менен жашайт. Ал эми такси кызматында 2 айдан бери иштеп келет. Ал күнү Максатбек кардарды Гайвага жеткирип, шаардын борборуна кайтып келе жатканда кырсык болгон. Бүгүн 4-сентябрда Ош шаарынын мэри Талайбек Сарыбашев келечек балдардын чыгармачылык борборунун ишмердүүлүгү менен таанышып чыкты. Ош шаардык мэриясынын басма сөз кызматы билдиргендей, мэр борбордун имаратын көрүп чыгып, иримдерде окуп жаткан балдар менен пикир алышты. Кала башчы чоң музыкалык залды оңдоону жана жылытуу системасын жакшыртуу тапшырмасын берди. Келечек балдардын чыгармачылык борборунда 40 мугалим эмгектенип, 1,5 миңге жакын бала ар кандай иримдерге катышат. Комуз, тил, би, шахмат, тигүүчүлүк, англис тили сыяктуу 21 ирим бар. Борбордун 7 би ансамбле түзүлүп, ар кандай иш-чараларга катышып келет. Жергиликтүү бюджеттин эсебинен жыл сайын 300 миң борбордун имаратын оңдоого, 800 миң сом коммуналдык төлөмдөргө берилип турат.